Бүгін 19 апрель Сүймөнкул Чокморов атындагы Аламидин райондук маданият үйүндө Кыргыз Улуттук университетинин социалдык жана гуманитардык илимдер факультети 9-11 класстар арасында профориентациялык иштерди жүргүздү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында ишке ашыруу үчүн социалдык гуманитардык илимдер факультетинде атайын профориентациялык топ түзүлүп, жыйын уюштурулду. Бүгүн бизге мына социалдык гуманитардык илимдер факультетинин ар бир багытынын философия, психология, социология, маданияттануу, дин таануу, теология, социалдык иш жана башка багыттарда адистиктердин маанилүүлүгүн, актуалдуулугун жерлерде ар бир мектепке барып тааныштырып, ар бир мектептин баласы менен, бүтүрүүчү баласы менен ошо келечекте кандай кесип ээси болот, кандай ушул азыр тандоонун маанилүүлүгү, жөн эле мындай аң сезимсиз түрдө буну эле каалайм, мен юрист болом, мен экономист болом дебей, ошонун баарына так даана өзүнө бир тандоо жүргүзсө деген ойдобуз. Иш-чарага 11 мектеп катышып, анын жүрүшүндө факультет тууралуу окуучуларга тиешелүү маалыматтар берилди. Аталган факультеттеги ар бир кафедранын өкүлдөрү өздөрүнүн багыты жана окутуу ыкмалары тууралуу кенен айтып беришти. Ал эми мектеп бүтүрүүчүлөрү окуу жай жана факультет тууралуу маалыматтарга ээ болгондон кийин бул жайда билим алууга карата кызыгуулары жаралгандыгын билдиришти. На данный момент я хочу сказать о том, что большое вам спасибо за то, что зарекомендовали с вашей стороны университет. Я очень был рад с вами встретиться. Думаю, обязательно приду к вам. Меня заинтересовала профессия клинический психолог, и думаю, что, возможно, пойду дальше узнавать, интересоваться. Кошумчаласак, бул факультетте 10го жакын багытта билим берилип, өлкөгө керектүү адистер даярдалып чыгууда. Ал эми мындай иш-чаралар абитуриенттер үчүн кесип тандоого жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Мээрим Асангазиева, Азият Табалдиев, Баласагын ТВ.